Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова октябрь айында Орусиянын мамлекеттик ак сарайында концерт коет. Учурда ырчы концертке даярданып буту-бутуна тийбей чуркап жүргөн чагы. Концертте Самара Каримова италиялык ырчы аткаруучу Ингрид менен дуэт ырдайт. Буга чейин ал белгилүү кыргыз, өзбек ырчылар менен дуэт аткарып келген. Буюрса Москвадагы концертимди элимдин колдоосу менен өткөрүп алсам, мен үчүн элим үчүн сыймык болот деп ойлойм. Эң негизгиси элиме кичине да болсо пайдам тийсе экен деген тилектерим ишке ашып жатат, дейт ырчы. Ак сарайында өтө турган концертке билеттин баасы 800 рубльдан 10 000 рубльга чейин. Мындай сумма көпчүлүк үчүн күтүүсүз болгон. Тагыраагы интернет колдонуучулар билеттин баасы кымбат экенин айтышууда. Билет баасы 800 рубльдан 10 000 рубльга чейин. Мындай бааны Арт Плюс жоопкерчилиги чектелген коом менен келишим аркылуу түздүк. Ак сарайында концерт коюунун көп эрежелери, шарттары бар. Мындан улам ушул компания менен келишим түзгөнбүз. Негизи залдын эң артындагы орундар үчүн билет баасы 2000 рубльдан башталат экен. Биз алар менен сүйлөшүп түшүндүрүп билеттин баасын арзандаттык. Учурда билеттер электрондук түрдө жана Ак сарайдын кассасында дагы сатылууда. Мени сүйүндүргөнү алдыңкы орундар үчүн билеттер сатылып жокко эсе болуп калыптыр, деп кошумчалады Самара Каримова. Урматтуу мекендештер, урматтуу агалар, эжелер, урматтуу менин сүйүктүү көрөрмандарым. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай дүйнөдөгү эң кооз, эң атактуу залдардын бири легендарлуу Кремль сарайынын ичинде турам. Мына ушул жерде Кудайым буйрса өзүмдүн жеке чоң программадагы шоу концертиме чакырам. Албетте сиздер үчүн шарт түзүп, сиздер үчүн эң сонун залда, эң сонун концертти көрүш үчүн аракет кылып жатабыз. Андыктан мен концертте сиздерди ушунчалык күтөм. Чоң сүйүүм, терең урматым менен Самара Каримова. А вот этот вот ковер. Кремльдин сарайы 6000 кишилик. Кирип аябай таң калып атам, толкунданып. Көзүмө жаш да келип кетти. Кудайым буйрса, договорлор түзүлдү. Мына ушул жерде Соня концертинде буйрса көрүшөбүз. Кудайым буйрса.